өлкөдө ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун башаты дал ушундай майнап чыкчу жолугушуулардан башталат. Мындай учурда ыкчам протоколдук тактыктар керек. Мамлекет башчысы Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухайль Аль-Мазруи менен дипломатиялык, соода-экономикалык байланыштарды чыңдоо, биргелешкен инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулады. Ушу акыркы 2 жылдагы сүйлөшүүлөрүбүз жана алдыга койгон пландарыбыз, биргелешкен долбоорлорубуздун жыла баштаганы сезилип турат жакын арадан бери. Эми мындан дагы тез темп менен жылышын каалайт. Министр Сухайль Аль-Мазруи эки тараптуу мамилелердин алкагында бир катар маанилүү документтер учурда Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттары тарабынан каралып жатканын билдирди. Урматтуу президент, сизге маалымат катары айтып койсом, буюрса биз эки тараптуу кол коюла турган келишимдерди даярдоо багытында дагы иштерди жүргүзүү зарыл. Анткени ал келишимдерге улуу даражалуу президент Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаяндын сиздердин өлкөңүздөргө болгон зыяратын визитинин алкагында колдоо коюлат. Буга чейин жетишилген келишимдерди ишке ашыруу маселелерине токтолуп, мамлекет башчысы Мастар компаниясы тарабынан күн электр станцияларынын курулушуна өзгөчө маани берилерин айтып, Кыргызстан аталган долбоордун алкагында өз милдеттенмелерин өз убагында аткарарын баса белгиледи. Макулдашылган долбоорлорду ишке ашырууга ашыккан энергетика жана инфраструктура министри Сухайль Аль-Мазруи быйыл Кыргызстанга Бириккен Араб Эмираттарынын соода миссиясы келерин, ага соода-экономикалык байланыштарды бекемдөө үчүн ири эмираттык компаниялардын өкүлдөрү кирерин кошумчалады. Көп биздин ушул көрсөтүүнү көргөндөр сурашат да. Мисалы, ошол эле КНАФ, ЭДФ, бул жактан Мастар компаниялары, чоң компаниялар менен бир мындай сүйлөшүүлөр жүрдү, эки тарап жолугушуулар болду, макулдашуулар болду, анан ушулардын баары качан ишке аша баштайт депчи, анан ошол нерселер мисалы кайсыл этапта, анан качан жемишин көрө баштайбыз? Эми азыр биринчи этап бул биздин жанакы жөнөкөйтүлгөн инвесторлор үчүн жолдору, бул биринчи этаптар болуп атат. Андан кийинкиси булар өзлөрүнүн агистик компанияларынын ичиндеги департаменттер болот экен, которые рисктердин баарын оценивать эткен. Бул менин оюмча бир аябай эле кыска убакытта болчу.